Токтогул районунда Үштерек деген айылда. Бир мектебиңер бар экен. Жоолукчан келин барса, мектептин директору киргизбей атыптыр. Мугалим де. Бул эмне деген нерсе? Депутаттар боюнча сүйлөдүңүз го, мен өзүм принцибинде калам дедиңиз го. Ошол депутаттар бизди директорлорду элди кыйнабаса, бир мыйзамды жазсын ошол жерге. Мектептин тартиби боюнча мынандай деп. Окуучунун көңүлүн бурган кийин. Мыйзам бар да, жолукка тийүү салынбайт деген, кандай кийинип келсе дагы. Бирок анда биздин уставды да алып койсун ошол жерде, мынакей. Устав ал адамдар менен ушул жерде жергиликтүү калк менен эле чогулуп жазыла турган нерсе. Жергиликтүү калк эмес, ушул жерде мекеме үчүн жазыла турган нерсе ал. Жергиликтүү калк менен кеңешилет. Эмне алам? Бизде тартип болбосо эмне болот анда? Эмне эртең бардыгы тең сакалчан, бардыгы тең ушу жоолукчан болуп кетсинби? Кыргыз жок болсунбу? Эмне Кыргызстан жок болсунбу анда? Эмне? Жоолукчан жакпайбы сизге? Сакалчандар жакпайт ооба, болду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанакыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман биртугандар. Sen деген тамак идесектеги жолун чечпечиди. Ала мен айттым, чынын айтайын. Ben algan gibi ben çoğuluk böyle takım olan halletmemiz. Çoğuluk takım olan halletmemiz. Sen ağzını okumadık bir ömür koyamayız. Yol hoşuma öyle bak. Bakın sağ ol. Oldu. Ana men kaytara men çinin bettim. Mınakey. Oşo Nurgizat geçe betine de ayttım. Mana sen uşunu başladın mı dedim. Senin ayına dedim. Mana ejekelerge de kaytam. Erteң okuçularga da aytam dedim. Men bunu çıkkan emesmin dedim. Mana sen uşunu bilerdin mi dedim. Senin ayına mına ejekelerge de kaytam. Okuçularga da aytam dedim. Men uşu sözü özüne sıraldım. Geçe nekten girgizdim. Sen aytıp bir kişinin tege eme kılıp durup kayra bayakta kişini kuşakaptı o da seni. Meyli oşo Nurgizat'ın seçiş aldın. Izalanganın tülemettir al. Barın koluna ne gelip dektirsin ben. Evet, o şekilde ayttın mı Zalkar? Ananızı olur da. Ana oşo hukuk koru açılaş gerekli. Bu hukuk koru bu sistemi bunday çektiğinde... Biz korkulmaytmayız okulumuzdan. Korkulmaytmayız. Sen именно бизди баскын болуп атпайсың, мисалы үчүн. Бул окуя 20 ноябрь болгон. Бул жерде мектептин директору жоолукчан аялдарга тийишип сүйлөгөнбү, же атайын сүйлөгөнбү, айтор жоолугуна асылган. Жана ал директор эми силерге да, окуучуларга да жоолук боюнча тартип киргизем деп өчүшкөн. Кеминде кай жака кайрылсаң өзүң бил деп айткан. Ак жоолугуң жокпу, сабакка кирбейсиң деп ордунан тура калып, ошол жерде 10 чакты мугалимдин көзүнчө мага кыйкырды. Экөөбүздүн ортобузда жаңжал болду. Анан кийин ал эң артында сөзүнүн аягында каалаган жериңе бар деди. Ошондон кийин биз бул директор менен байланыштык. Ошо жанагы мектепте мектептин тартиби боюнча мугалимдер жол салынып келсе болбойт экен деп айтып атты эле, ошону өзүм бир тактап коеюн дедик. Ошондой. Ошо мугалимдер кандай келиш керек ошондо? Биздин мугалимдер бир күнү кызыл салынып келсе, бир күнү сарала, бир күнү көк ала аргандай эле жол салынып келип атат. Негизи ак жолук салынып келиш керек ошондо. Ак жолук салыныш керек о. Мойну жабык болсо болор? Мойну жабык болсо эми алар айтып атпайбы, жабык болуш керек деп, бирок негизи жабык болбош керек да. Ачык болуш керек. Неме? Мектептин тартиби ошондой экен да? Тартиби ошондой о. Ошо жол салынып келсе болбойт деген ошондой эреже бар экен да? Бар о. Мойну жабык болбош керек экен да? Ал эме да тунчуп калат да, мойнунан дем ала албай кыйналып калат да. Неме? Кандай дем аба өтө турган жол салынса болорбу? Мындай аба өтө турган, башы шамалдап турган жолук болсо болот анда. Неме? Беркине кыргызча арка салына турган жолук алда эле болбой калабы ошондо? Кандай кыргызча? Анда кыргызча деп коет го, аркага салынат го, тулагын аркасына байлапчы, мойну ачык болот. Андан деле аба өтпөй калышы мүмкүн да. Андан да аба өтүп туруш керек о. Демек, ошону аба өткөн шамалдап туруш керек да, ал эми баш деген мындай сергек болуп туруш керек. Ал жөн эле мындай порчо, шамал өтпөгөндү билбейсизби? Шамалбы же абабы? Шамалдап туруш керек. Кандай? Чачтары мындай таралып, мындай тегизелип, малимдей неме мындай жайылып, шамалган чачтар кыймылдап туруш керек экен да? Жок, кыймылдабаса да башы мындай сергип туруш керек. Сергип, ошондойду мындай башы ийбеген мугалимдерге бир кандай бир чаралар барбы? Бар о. Эмне чара каралган? Аны өзүн айтып койман, Неме, Залкар? Ошо мисалы ошо жөн эле мындай ошо шамалдабаса шамалдап эле койсун, жөн эле жолугу менен мойун жабып келе берсе эмне болот? Сизге сөз тиеби?
сөз тийбейт айтып атпайм эми, ал мындай баш самалдап сергек болуп жүргөн жакшы да. Сиз үчүн жакшыбы деген? Мен ошондой шартты коюп атам о. Неге андай башка мугалимдерге да ошондой шарт коёсуз да? О. Бүт эле мектеп боюнча ал бир эле Нургизаңызга айткан жерим жок. Анысы жок эле иштей берсе. Суранчу эле да, ушуну жөн эле мындай жөн койсок болбойбу? Жөн эле мындай болбойт да, эми бир тартипте болуш керек да мектеп. Сизге сөз тийбесе керек, же сөз тийип калабы? Сөз тийбейт деп болуш керек, бирок ал мен жеке өзүм эле оюм. Сиз оюңузду пока мындай кичине мындай кылсаңыз болбойбу, мындай ишке ашырбай? Жок, мен ошо жетекчи катарында айтканым ошо. Сизге ушундай укук бергенби, өкмөт тараптан? Укук. Жетекчи деген ошол жерде бүт тартибин караш керек да, ошо укук бар да ошондой. Мен азыр убактым да аз, ошон үчүн мен шашыш болуп атам, чала бербеңизчи мага. Бул өтө маанилүү маселе, өтө маанилүү да мен үчүнчү. Маанилүү болсо кел анда, мен маанилүү болсо кел анда. Неме Залкар бирөөнүн аялга мындай немесini чачып эмне кыласың? Сен аял каялын билбейм, ал иштесе мен жетекчи катарында иштесем, мен ал сен аялың же карындашың деп билбейм аны. Кийин биз бул кишинин өзү менен сүйлөшүү үчүн 21 ноябрь күнү Үчтерек айылына жетип барганбыз. Балким телефонуна жаңылып сүйлөп алгандыр десек, жүзмө-жүз деле ошол чачтары шамалдаш керек деген болбогор сөздөрдү сүйлөдү. Ошо башы шамалдасын деп ошону көп айттыңыз, ошону бир түшүндүрүп бере аласызбы ошондогу? Башы шамалдасын дегенде бул жерде физкультура деген, мисалы үчүн окуучуларга карайт турган болсок, физкультура деген дене тарбия сабагы өтөт. Дене тарбия сабагы өткөндө ушундай калыңыраак жолун салын алып туруп, чуркаса эмне болот? Эми мыстыгы өзүңүз деле шарттарын алып туруп ушундай күн ысыкта чуркап көрүңүз эмне болосуз? Ошон үчүн мындай жеңилирээк кийинген аларга деле туурабы? Мугалимдер чуркабайт го. Физкультурага эме койт го. Анан тигилерди деле ошондой. Мугалимдер жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде. Ал сиздер деле өзүңүздөрдүн эле көз карашыңыздар да бар. Жок, сиз мугалимдерге айттыңыз да, мен мугалимдерге айттым. Ошо башы шамалдап турсун дедим. Сен мугалимдер физкультура сабагын өтпөйт го дегеним. Сергейрээк келди. Жүгүрбөйт го дегеним. Ошондо кантип шамалдаш керек? Чачы кыймылдап туруш керек. Эми ал чачы кыймылдап турганын көрө албайсың да, бул жерде жукарак салынган ошол шамалдаганы да. Ошо шамал кирбеген сиз кантип ошо жыйынтыкка келдиңиз? Ал сиз изилдеп көрдүңүзбү же жоолукта текшерип көрдүңүзбү? Жукарак мындай эле өзүбүз эле эметеличи, тебетей кийип анан кийин кепка кийгенде жайында, кепка кийгенде кичине салкыныраак болобузбу? Биздин оюбузча тебетей кийип алып жүрө берсек жакшыбы жайында, кандай дейсиздер? Жоолуктан аба өтөт да, негизи өтөт аба. Өтөт турган жоолук болсо мейли деп атпаймынбы? Мойну ачык жүрөбү, жабык жүрөбү, шамал өтөбү, өтпөйбү? Бул кишинин кандай кызыкчылыгы бар? Кээде бул кишинин сөздөрүнө күлгүң келет. Кантип директорлукка келип калды түшүнбөйсүн. Мен уруксат эмес дегенде мен жоолукка уруксат эмес деп айткан жерим жок да, туурабы? Кандай? Мойну жабык болбойт дедиңиз да? Мойну жабык болбойт деген жокмун мен ал. Бирок бул киши чындыгында ак жоолукту оронуп эмес, аркага салынып келүүсүн каалайт. Жана бул анын талабы. Мойну жабык болсо эле? Мойну жабык болсо эми алар айтып атпайбы, жабык болуш керек деп, бирок негизи жабык болбош керек да. Ачык болуш керек. Неме? Мектептин тартиби ошондой экен да? Тартиби ошондой, ооба. Бир формада болуусун бир гана оронуп келгендерден эле талап кылып, калган мугалимдер ар кандай кийинип келсе, аларга макул экен. Однотонный салынып келе берели. Ал мыйзам эми окуучуларга аппак салынып келсин. Алар эч качан мугалимге атаандашкан эмес, окуучу мисалы атаандашпайт. Аларга ошондой эле бирдиктүү талап болсо ошону кетти аларчы. Ошо директордун талабы эмне болот ошондо? Бардыгы ак жоолук салынсын. Ак жоолук, э? Бирок ак жоолук салына албайбыз десеңиздер эмне деп атат? Ошо ак жоолукту салынасыңар, баары бир мен ошол талапка алып келем деп. Баары алып келем деп атат. Баары алып келем деп. Анан биз айттык, анда мейли бирдиктүү баары бир мектепте бар да бирдиктүү форма. Ошол 28 аял мугалимге баарына колдонулсун анда. Алар да ак жоолук салынып келсин. Директор эмне талап коёт силерге? Директордун талабы бизге ошо ак жоолук, жаланган аппак жоолук оронгула деп. Сунушпу же талап болду? Талап болот. Сунуш эмес, талап да ушул болот. Болду эми. Ушундай жолук менен келсе болобу? Ушундай жолук менен. Эми болот, ооба, баскыла. Бирок бул жакта мына кесиптештер ак түс кече сабакка киргизбей коюптур, бирок мен жок болчумун да. Ак түс салынып келип атат. Мен бирок постоянно ак түс салынып келе албайм да. Однотонный кийип келе берсе болот да. Окуучулар экен ак түс деген. Эмне биз оронгон 8 мугалимге гана кысым кылат бул ак салынып келгиле. Бизге ак жоолукту талап кылабы? Бардык мугалимдерге талап кылса, анда биз деле акка өтөлүү дедик. Бирок жетекчи оронгон менен жоолукчан менен жөн артка салынган жоолуктун айырмачылыгы бар. Аларга каалаган түстөгү жоолук салына бергенге уруксат. Бирок силерге гана ак жоолук талап кылам. Бул жеке менин өзүмдүн принцибим.
Бул принцибимен кийим келсе деле өзүм оюман кайтпайм. Оронбой келгендерге деле ушу жолук маселеңиз өтөп, однотонно еңиз? Же алар каалагандай салынып келе берсинби? Алар айтат, алар деле бирдиктүү форманы кийип ошондо. Бирок алар каалагандай кийип келатат го бирок. Каалагандай. Кызыл, тазыл, көрүп атабыз. Көрүп атабыз да. Каалагандай эмес. Жок, сиз басымыңыз азыр жолукчандарга эле өтүп калгандай болуп атат да. Ошентип бул директор оронуп келген 3 мугалимди мектепке киргизбей ары кууган. Жана ошол күнгү сабак өзгүлтүүгө учураган. Эми бул кылыгына кантип жооп берер экен? Сиз айткан сунушту аткара албаса, аткаргысы келбесе бир себептерден ошо кайра себеп болбосо анда мен ачык айтайын, бул жерде административдик жаза колдоном, антип жанагындай окуучуларга терс көрүнүштү бере турган болсо, ушундай кызыл тазыл кийип келе бере турган болсо, мен административдик жаза колдоном анда. Административдик жаза кандай көрсөтүлгөн? Жумуштан кетпеби? Жаза жумуштан кетпесе да биринчи эскертүү берилет дейм. Анда өзүнүн эмгек кодекс негизинде? Эмгек кодексинде жазылган ошондой, кийимине байланыштуу деп. Мыйзамда жоолукка, анын түсүнө эч кандай тыюу салынбайт. Бирок бул директор мыйзамды деле тоготпойт окшойт. Эгер мугалимдер талапты аткарбаса, анда жаза колдонот экен. Негизи жоолуктун түсү үчүн эч кандай жаза жок. А бул каяктан таап алган мындай мыйзамдарды? Биз аткарып атабыз. Мына азыр мектепке кирсек, жоолугу жок, анан жоолукчан кыздар бир эле отуруп эле окуп атат. Биздин мугалимдерибиз деле мисалы кээ бирөө мага окшоп эле жүрөт, мондай, а кээ бирөө жоолук менен деле сабак берип атат. Токтогулда. Биз андай эме кылбайбыз. Токтогул районунда. Токтогул районунда Үчтерек деген айылда. Бир мектебиңер бар экен. Жоолукчан келин барса, мектептин директору киргизбей атат. Мугалимди. Бул эмне деген нерсе? Депутаттар боюнча сүйлөдүңүз го, мен өзүм принцибинде калам дедиңиз го. Ошол депутаттар бизди директорлорду элди кыйнабаса, бир мыйзамды жазсын ошол жерге. Мектептин тартиби боюнча мынандай деп. Окуучунун көңүлүн бурган кийим. Мыйзам бар да, жолукка тыюу салынбайт деген, кандай кийинип келсе дагы. Бирок анда биздин уставды да алып койсун ошол жерде, мынакей. Устав ал адамдар менен ушул жерде жергиликтүү калк менен эле чогулуп жазыла турган нерсе. Жергиликтүү калк эмес, ушул жерде мекеме үчүн жазыла турган нерсе ал. Жергиликтүү калк менен кеңешилет. Эмне анан бизде тартип болбосо эмне болот анда? Эмне эртең бардыгы тең сакалчан, бардыгы тең ушу жоолукчан болуп кетсинби? Кыргыз жок болсунбу? Эмне Кыргызстан жок болсунбу анда? Эмне? Жоолукчан жакпайбы сизге? Сакалчандар жакпайт ооба, болду. Белки сакалчандар боюнча кандай пикириңиз? Кандай байланыштар мектепке? Не болсун анда? Бирин окуучулардан сакалчан жүрөлү. Кыргыз сакалы койсо кыргыз жоголуп кетеби? Ооба. Эмне обществого асылып атасың? Мектепти бүт жолук басып кетсинби деп атам. Бүт сакал басып кетсинби? Жолук баскан сизге жакпайбы? Жакпайт ооба. Жолук басып кетсе эмне болот? Акыры чыныгы жүзүн көрсөтүп, баары оронуп кетсинби? Баары сакалчан болуп, кыргыз жок болуп кетсинби деген катып жаткан ички ойлорун айтып салды. Жана баардык жерде сөздөрүмө жооп беремин дейт баатырларча. Гүлдү, жарымы ак, жарымы көп, гүлдү дегенге мага да жакпайт, ал сизге да жакпайт. Ал сөзүңүздү прокуратурада айтып бересиз акырын нерсени? Калан жерге айтып. Калан жерге бересиз? Бул талабыңыз боюнча туура эмес да негизичи. Сызык болбосун, гүл болбосун дегендериңиз туура. О, мен ошо сызык болбосун десем, гүлдү болбосун дегенге жооп. Гүлдү болбосун дегенге. Сызык ооба, сызык дагы кошуп коебуз, сызык да кошуп коебуз, жооп берем, болду. Жана эртеси күнү чалып, сиз мени козутпаңыз. Мен да аларды козутпаймын. Алардын үй бүлөлүк проблемалары тууралуу чыгарып салам. Эгер мени интернетке чыгарсаңыз, деп коркутат обу жок. Аны да видеого чыгарам деп атасың, эмне деп атасың? Полный чыгат видео, башы тегенен башынан баштап чыгат, башынан жолгон. Эгер сиз чыгарсаңыз, мен дагы чыгарам видео айтып коем ушунучу. Сиз жөнүндө да чыгарам. Жана эжекелердин да бир семейный проблемалары бар айтып коем. Бирөө мен, бирөө киришкенчи. Ошонусунан бери чыгарып эметем. Жана мисалы мен мындай агай сизге кайрылгандын себеби сиз мени козутпаңыз. Мен буларды козутпайын. Тынч бололу. Бул тууралуу Токтогул районуна кабар жеткизилген. Бирок эч кандай чара көрүлгөн эмес. Билим берүү министрлиги эми муну да жалган провокация дебесе болду. Жоолуктарга каршы чыгып атасыздар. Мектептин директорлору алардын да укугу чектелип калып атат. Кээ бир ата-энелер мейли бул мугалимдин директору менен урушпайлы, болуптур, окубасаң окуй эле деп кыздарын окутпай койгон учурлар дагы көп да. Надира сынташында. Айбек Алтынбекович, бул жерден биз мына ар бир мектеп боюнча, ар бир кыз боюнча өзүнчө кайрылып атабыз. Мына азыр дагы мына мен комитетке келатканда Кубанычбек Бакиров деген бир укук коргоочу бар. Ал дагы чалды.
мына кайра мектепке кайрылып ата энесине телефон чалса мына ата энеси жооп берип атат, мына кызым жашынакай эле мектепте окуп атат деп. Муну маалыматты да, түшкөн маалыматты да мындай кичине мындай текшеришибиз керек да. Кээде ата айлап эле провокация кылып атышат. Баары сонун, баары ойдогудай деген билим берүү министринин замын иштен алуу керек. Антпесе карга карганы көзүн чогубайт болуп, булар бири-бирине чара көрүшпөйт экен. Буйруса булардын кылыгы тууралуу арыздар жазылат. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.